Көпчүлүк адамдар ден соолукка дарыгерлер гана кам көрөт деп айтып келишет. Бирок адистердин айтымында ден соолукка ар бирибиз туура кам көрүүнү билишибиз шарт экен. Саламатсыздарбы? Сиздердин ден соолугуңуздарды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Бул Билим жана Илим каналы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызды сиздерден келген суроолор боюнча панкреатит оорусу же болбосо уйку безинин сезгениши деп атап койдук. Эгерде дал ушул тема боюнча сиздер дагы эфир учурунда кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 082 коду аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга биздин коногубуз келген. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Сайбидин Акчубаев Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын биринчи хирургия бөлүмүнүн жогорку категориядагы дарыгери, Ош областы боюнча башкы хирургу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгачкы суроо дал ушул панкреатит оорусуна аныктама берип өтсөңүз. Деги бул кандай оору? Панкреатит оорусу ашказандын артында жайланышкан уйку бези деп коебуз. Поджелудочная железа орусчасы. Ошол оорунун сезгениши. Бул оорунун сезгениши негизинен эки түрү бар. Курч сезгенүүсү жана өнөкөт. Острый жана хронический деп коебуз. Ошондой сезгенүүлөрү бар. Ошонун курч сезгенүүсү хирургия бөлүмдөрүндө даарыланат. Жакшы. Адам эмнеден улам дал ушул панкреатит оорусуна кабылып калышы мүмкүн? Анын себептери, оорунун келип чыгуу себептерине токтолсоңуз. Оорунун келип чыгуу себептери абдан көп. Баягы тамактын режимин, диета деп коебуз, ошону бузган учурда майлуу тамак, ачуу тамак, коорулган тамак, ышталган тамактар, ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди ичкенде, пиво, вино, арак, ошолорду көп ичкен убакта, анан кийин өт жолдорунда, өттүн жолдорунда таш пайда болуп, ошо таштар өт жолдорунда тыгылып калган учурда, ошол аркылуу инфекция кетет дагы, ошо ашказан уйку безин сезгентет дагы, ошондон панкреатит оорусу пайда болот. Жакшы, уйку безин сезгениши деп айтып калдыңыз да. Деги эле уйку бези кандай милдет аткарат? Ушул боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз. Уйку бези башка органдардай эле биздин организмибизде абдан чоң маанилүү функцияларды аткарат. Ашказан бези гормон, инсулин деген гормонду бөлүп чыгарат клеткалары. Ал гормон, инсулин гормону организмдеги канттын нормалдаштырып турушун контрол жасап, ошону сиңирүү үчүн, нормалдаштыруу үчүн дайым иштеп гормон бөлүп чыгарат, инсулин деген. Биринчиси. Экинчиден, тамактарды, биз жеген тамактарды сиңирүү үчүн ферменттерди бөлүп чыгарат. Бул липаза деген фермент, трипсин, фосфолипаза, трипсиноген, ошо окшогон көп ферменттерди бөлүп чыгарат. Баягы уйку бези панкреатогенный сок же болбосо панкреатогенный баягы уйку безинин ширесин бөлүп, 12 чеге бөлүп чыгарат. 12 чегеде биз жеген тамактын составындагы майды, белокторду ошол ферменттер аркылуу организмге сиңирилет. Ошого чоң жардам берет. Ошонун сиңирүүсүнө түздөн түз катышат. Жакшы. Мына ушул ооруга чалдыккан учурда бейтап өзүнөн кантип байкаса болот? Оорунун клиникалык мүнөздөмө берип кетсеңиз. Оорунун белгилери ошол оору башталган учурда негизинен ич ооруйт, ашказандын тушу, ич көңдөйүнүн сол жак капталы,
кээде айланып ичи менен белине кошо ооруйт. Курч болгондо абдан катуу ооруйт. Кээ бир убакта чыдаш кыйын болот. Баягы оорусун баса турган дары албаса абдан кыйын учурга да алып келиши мүмкүн. Кусат тынбай, ич өтөт, оозу кургайт. Ушундай негизги белгилери бар. Ошол белгилердин негизинде оорулуу врачка кайрылганга мажбур кылат. Мисалы, эл арасынан биз сурамжылоо жүргүзгөндө ашказан оору менен мисалы өтө ооруганда дагы алмаштырып алган учурлар көп кездешет экен да. Бул ушундай бейтаптар дагы ушундай алмаштырып алган учурлар кездешеби? Себеби ички өңдөйүндө жайланышкан оорулар, органдар жакын жайланышкандыктан ошол оорунун белгилери да байкалышы мүмкүн. Ал баягы сокур чегеде болушу мүмкүн, ашказан сезгенип язва болуп, ашказан 12 чегени сезгенишинде дагы ошондой белгилер болушу мүмкүн. Холецистит, баягы өттүн сезгениши. Ошол учурда дагы ушундай кээ бир белгилердин пайда болушу мүмкүн. Ошого дагы алмаштырып алышы мүмкүн. Муну бир гана дабагер врачка, хирургка кайрылганда гана ошол диагнозун тактайт да. Телекөрүүчүдөн алгачкы суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Балдар арасында дагы бул ildetке кабылгандар кезигеби деген. Кезиксе эмне себептен деген суроону калтырыпты да. Балдарда дагы кезигет, бирок чоңдорго караганда азыраак чанда гана кезигет. Көбүнчө баягы 10 жаштан жогору, 9-10 жаштан жогорку балдарда кезигиши мүмкүн. Себептери азыркы учурда тез татым оокаттарды, тамактарды көп ичет, майлуу тамактарды, вообще диета бузулган учурда байкалышы мүмкүн. Эми алар алкоголду ичмеген болбойт, көбүнчө баягы ошол тамактан да диетаны бузган кезде куурулган тамак, ачуу тамак, кышталган тамак, тез татым тамактар жеген учурда байкалышы мүмкүн. Жакшы. Айрым бир маалыматтарга караганыбызда, соңку убакытта дал ушул панкреатит оорусуна кабылгандардын саны көбөйүп баратат деген дагы маалыматтар айтылып келет да. Буга сиз кандай эмне деп жооп берет элеңиз? Ооба, жылдан жылга бул оорунун мындай көбөйүп жатканы байкалат. Аз болсо дагы. Себеби негизги себептери ушу тамактануу режимин бузгандыгынан көбүнчө. Алкоголдуу ичимдиктерди пайдалануу негизинде көбүрөөк болот да. Мисалы үчүн статистикага кайрылсак, 2018 жылы область боюнча 105 оорулуу ушул уйку безинин сезгениши, ошо областы боюнча, острый панкреатит, курч өтүүчү панкреатит менен кайрылып, хирургиялык бөлүмдөрдө дарыланышкан. Алардын ичинде 19 операция болгон, бирөө баягы оор келген, кеч келген учурда бирөө мерт болгон. Ал эми 2019 жылы 135 оорулуу ошо курч өтүүчү острый панкреатит деп жаткырылып, хирургия бөлүмдөрүндө дарыланган. Анын ичинен дагы 19 операция болгон, 3 баягы оор абалда эмелеген үчүн мерт болгон. Ушундай статистика бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 72155 жана ошондой эле 0508 87 88 97 номерине WhatsApp аркылуу дагы сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Мына ушул оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек өзгөчө? Кайсыл убакыттан баштап организмге өзгөчө кылдат караганыбыз жакшы деген дагы суроону калтыргым келип турат да. Бул оорулардын алдын алуу үчүн негизгиси туура тамактаныш керек. Туура тамактанып, куурулган тамакты, ачуу тамак, баягы ышталган тамактарды азыраак жеш керек. Көбүнчө кайнатылган тамак, бууга, сууга бышылган тамактарды көбүрөөк жегенге аракет кылыш керек. Биринчиси майлуу тамакты ошо азыраак жеш керек. Экинчиси алкоголдук ичимдиктерди ичпөө керек. Таптакыр баш тартуу керек экен. Баш тартуу керек, колдоңуз баш тартып ичпөө керек. Негизги себептери ушулар да.
Жакшы. Телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Мына ушул омепразол дарысын ичебиз дейт 10 жылдан бери. Бул канчалык деңгээлде пайдасы бар деген суроону калтырыптыр да. Узак убакытка ичкенде эле бул организм үчүн кооптуу болуш керек. Омепразол дарысы өзү жалгыз эле ашказан, 12-чегинин язва, гастрит деген ооруларында, дуоденит ошолордо колдонулат. Бирок өнөкөт ооруларында, хронический ооруларында. Аны 10 күн, 7 күндөн 10 күнгө чейин гана ичип пайдаланса болот. Аны көп ичкен дагы зыяны бар. 1 ай, 2 айлап ичпөө керек. Ал үчүн негизги дабайгерге, хирургдарга, гастроэнтеролог деп коебуз дабайгер. Гастроэнтеролог дабайгерге кайрылыш керек. Алар канча ичиш керек, дозасы, канча жолу ичиш керек, канча күн ичиш керек, ошолор так айтып берет. Өзүнчө ал дарыларды ичүү болбойт. Ичпеш керек да. Жакшы. Саламатсыздарбы дейт. Мен көп жылдан бери ашказаным ооруйт дейт. Анан бир тамакты жегенден кийин сөзсүз түрдө кусуш керек дейт. Дарыгерге кайрылсам өттүн ичинде эт өсүп алган деп айтыптыр дейт да. Бул боюнча эмнени айтат элеңиз? Көптөн бери кускан болсо, анан өттүн ичинде жанагы эме пайда болуп турду атпайбы? Бизде ошо полип жошну пузыря дейбиз. Мындай эт өсүп чыгат дагы өттүн ичинде. Ошол чоңойгон кезде ошондой болушу мүмкүн. Кусуп, оозу ачык даам келип оозуна, анан баягы аппетити, тамакка табити бузулушу мүмкүн да. Ошол учурда гана ошондой болушу мүмкүн. Эмне кылыш керек? Ал үчүн биринчи кезекте баягы дарынын дарттын аныкташ керек. Кандай дарт? Дарттын аныктоо бул негизинен азыркы учурда УЗИ деген бар, ультразвуковой исследование деп коет. УЗИге түшүш керек. Экинчиси компьютерный томограмма деген бар. Ага түшсө болот көп ооруса. Анан анализдери бар, анализдерди тапшырыш керек. Ошонун негизинде дарттын толук так аныктап туруп анан дарыланыш керек. Бул бетап көрүүчүбүз ошол сөзсүз түрдө кусуп анан кийин уктайт экен да. Бул өнөкөт деле болуп калыптыр да. Өнөкөт кускандын себептери көп да. Ашказан ооруларында, 12-чегинин гастрит оорусунда, жана жара болуп кетет, язвада, өт ооруларында, ошондой эле баягы өнөкөт панкреатит деп коет. Панкреатит ооруларында ошондой кусушу мүмкүн да, кусат. Баягы органдын эменин иштөөнүн функциясы бузулган учурда ошондо кусушу мүмкүн да. Аны аныкташ керек. Кайсы ооруда негизи ошо кусат. Жакшы, себебин таап, анан дарылаш керек. Панкреатит деп айтып калдыңыз да, жогоруда эле 2 түргө бөлүнөт, курч жана өнөкөт түрү депчи. Анан курч кармаган учурда хирургиялык жол менен, өнөкөт учурунда гастроэнтерологдордун жардамы менен дарылоосунда сакаят деп айтып калдыңыз да. Экөөнүн айырмачылыгы эмнеде? Кайсы бир белгилеринен айырмалуу? Ошуну түшүндүрүп өтсөңүз. Курч өтүүчү уйку безинин курч сезгениши, курч өтүүчү панкреатит өнөкөт ооруганда абдан оор өтөт. Оорусу катуу башталат, тынбай кусат, тамакка табити тартпайт, оозу кургайт, ичи ооруйт катуу. Мындай кээ бир убакта ооруган учурда баягы ооруну калтыра турган дары албаса, же башка дарыларды албаса кыйын болот да. Сөзсүз түрдө врачка кайрылууга мажбур болот оорулар. Ал эми өнөкөт ооруда, өнөкөт оорусу анча оору катуу билинбейт, бирок аз-аздан ооруйт, тамакка табити бузулуп, аппетити бузулат, тамак жакшы сиңбейт, тамактын сиңиши да бузулат. Кээде баягы көбүнчө ошо тамакка табити бузулуп ошондой болот да, өнөкөт ооруларда. Жакшы, саламатсыздарбы дейт. Мен панкреатит оорусунан көп жылдан бери жабыр тартып келем.
Анан айтсаңыз кайсыл чөп дарыларды ичсек болот үй шартында деген суроону калтырыптыр да. Негизинен чөп дарылары деле панкреатитте көп жакшы жардам бербейт. Биз аны мындай эме кыла албайбыз, айта албайбыз. Көбүнчө ушу дары дармектерди ичиш керек го, дары дармектерди ичиш керек. Анан дары чөптөрдү анын себеби ичпеген себеби, колдонбогон себеби анын баягы колдонуу тартиби бар. Чөптөрдү даярдоонун өзүнүн тартиби бар. Анан кайсы чөптү канча ичиш керек, анын өлчөмү болот. Аны көбүнчө мына табыптарга, көз ачтарга кайрылганда гана беришет да. Көбүнчө мен ойлойм, дарыгерге гана кайрылса жакшы болот да. Дарыгер. Жакшы. Маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Uyku bezi табак сиңирүүчү ири без. Ал 2 бөлүктөн туруп 2 түрдүү милдет аткарат. Анын сырткы секреция бөлүп чыгаруучу бөлүгү өзүнүн зилин 12 эли ичегиге бөлүп чыгарат. Бул зилдин курамында белок заттарын, майларды жана углеводдорду ажырата турган ферменттер бар. Uyku bezi bir суткада 1,5 литрге чейин зил бөлүп чыгарат. Бирок көп учурда uyku bezi бөлүп чыгарган зилдин өлчөмү жана химиялык курамы ичкен тамактын түрүнө да жараша болот. Uyku bezi карындын артында, биринчи-экинчи бел омурткасынын тушунда туурасынан жатат. Узундугу 12-15 сантиметрче келип, жоонураак келген баш жагынан, денеден жана куйрукчадан турат. Баш жагын 12 эли ичеги курчап турат. Uyku безинин ар бир бөлүгү түтүкчөлөрү бар майда без баштыкчаларынан турат. Акыры бардык майда түтүкчөлөр чогулуп, анын негизги өткөлүн түзөт. Uyku безди сезгенген учурда кант диабети жана панкреатит ооруларына чалдыгуу мүмкүн. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы панкреатит оорусу же болбосо уйку безинин сезгениши. Дал мына ушул тема боюнча суроолор болсо сөзсүз түрдө калтырсаңыздар болот. 082 код аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Бизге келип түшкөн суроолор бар. Да, мен сизге бере баштасам, саламатсыздарбы, менин жолдошум 56 жашта. Тамак жегенден кийин дейт, зарына боло берет дейт. Эмне кылсак болот? Эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн деген суроону калтырыптыр. Зарына болушу көбүнчө ашказан ооруларында. Гастрит деген оору бар, дуоденит, башка язва, ашказан язвасы, 12 эли ичегинин язвасы. Ошондой эле өт ооруларын өнөкөт хронический холецит деп коебуз. Холецитте острыйында да ошол учурда зарына оорусу көп кезигет. Панкреатитте дагы болот, бирок азыраак көбүнчө ошол ашказан ооруларында көбүрөөк да. Демек ашказанда кандайдыр бир көйгөй бар, ошол себептен зарына ошон үчүн. Эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн дабагерге, гастроэнтеролог деген дабагерге кайрылыш керек. Анын себебин аныктап, анан дары жазып, ошол дарыларды ичиш керек, колдонуш керек ошол дарыларды. Сагайса болот, зарынага каршы. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт. Мен панкреатит оорусунан кабылганмын дейт. Дарыгерге кайрылсам панкреатин дарысын жазган дейт. Анан ошол дарыны канча убакыт ичемин? Же болбосо башка дары дагы сунуштай аласызбы деген суроону калтырыптыр да. Эми панкреатин, умопризол, көп дарылар бар. Андан колдонуп турган. Негизги ошол иче турган дарылар азыр абдан көп жакшы дарылар чыккан. Рабелок деген, Квамател деген капсуласы бар, уколу бар. Ал дарыларды көбүнчө ашказандын панкреатиттин өнөкөт оорусунда көп колдонулат. Өнөкөт оорусунда ошол дарыларды ичсе болот. Врачка кайрылганда курс канча ичиш керек, канча күн, канчадан ичиш керек, өлчөмүн, дозасын айтат.
ошого карап ичиш керек, өзүнчө болбойт ичсе. Ошондой эле эгерде курч өтүүчү панкреатит, уйку безинин курч сезгенишинде биз кан тамырына беребиз ошол дарыларды. Сандостатин деген дары бар, рабелок, же болбосо комателдин уколдорун, башка көп дарылар бар. Кан тамырга куя турган. Ошолорду абдан көп куябыз. Анан өнөкөт ооруда, курч өтүүчү өнөкөт панкреатитте 3-4 күн тамак бербейбиз. Тамак ичпейт да. Эч тамак ичпеш керек. Тамак ичсе кайра оорусу козголуп, кайрадан оору байкалышы мүмкүн. Ошондуктан 3-4 күн тамак берилбейт. Кан тамырга керектүү дарыларды куябыз дагы. Ошонун негизинде тамактануучу дарыларды куябыз, оорусун баса турган дарыларды, жана биз айткан ферменттерди басаңдата турган ошонун функцияларын ошолорду беребиз да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Ушул тапта дейт, мен уйку безим ооруп жатат дейт. Анан дарыгерлер ушул панкреатин ичип жүрүүнү сунуштаган дейт. 2-3 жылдан бери ичемин деген суроону калтырды. Панкреатин убактылуу жардам берет. Өнөкөт ооруларда кайра кайталашы мүмкүн. Аны кайра көп кайталанбаш үчүн гастроэнтеролог дарыгерге жолугуп, ошону туура баягы башка дагы дарыларды кошуп, туура колдонуш керек. Эмесе кайра кайталана берет. Жакшы. Жогоруда курч кармаган, анан өнөкөттү айтып калдыңыз да. Дарылоосундагы үстүртөн айтып өттүңүз. Анан канча күн сиздерге жатып дарыланабы, же болбосо үй шартында деле дарыланса болобу? Өнөкөт түрүндө дары-дармектер менен дарылайт деп айттыңыз. Ал боюнча деле кененирээк айтып берсеңиз, мисалы, канча өнөкөт болгондон кийин улам кайрылып туруш керекпи? Же болбосо бир дарылангандан кийин балким сакайып кетеби деген да суроолор да. Курч өтүүчү, острый панкреатит деп коебуз. Аларды ооруканага жаткырып дарылаш керек. Жаткырабыз да. Көбүнчө острый панкреатит деген, же болбосо курч өтүүчү панкреатит деген дарттын аты коюлганда, диагноз коюлгандан кийин аны хирургия бөлүмүнө жаткырып, дароо ушу дарысын башташ керек, дарылоону башташ керек. Дарынын өзүнүн дарылары көп. Ошол кайсы формасына карата көбүнчө ошо дары-дармектер менен жакшы болот ошо панкреатит. Ошо дарыларды алып, толук ооруканада дарыланыш керек, хирургия бөлүмдөрүндө. Ал эми өнөкөт панкреатит, хронический панкреатиттерди гастроэнтерология бөлүмүндө дарыласа болот. Анан эгерде мындай жеңилирээк болсо, амбулатордук түрдө дейбиз, үйүндө дарылаганга дабагер дары жазып берет, керектүү дарыларды, канча өлчөмдө ичиш керек, канча күн ичиш керек. Ошолорду жазып бергенден кийин кандай тамактануу керек, тамактан кийин ичиш керек балдардын, тамакка чейин ичиш керекпи? Ошону туура билип алып туруп, анан пайдаланыш керек да дарыларды. Эгер андай кылбаса, ал оорудан толук айыкпайт, айыгышта кыйын, тез кармайт, өзүнчө дарыланбаш керек. Жакшы, хирургиялык жол менен дарылоону айтып берсеңиз, мисалы, курч кармаганда да айтып калдыңыз да. Ошол хирургиялык жол менен дарылагандан кийин кантип дарылайсыздар? Анан дарылагандан кийин бейтап өзүнө кандай камга көрүш керек? Кантип организми бат калыбына келет? Ошол эле учурда бизде, мисалы, операция десе бардыгы коркушат. Бул операция оор өтөбү? Ушул боюнча деле айтып берсеңиз. Курч өтүүчү ошол панкреатитте, уйку безинин курч сезгенишинде, ошондой эле кээде ошо эмеси курч сезген учурда жөнөкөй дарылап көрөбүз. Эгерде ошол дарылоого жардам бербесе, таасирин тийгизбесе, операциялык жол менен дарылайбыз да. 24-төн 72 саат, андан кийин 3-4 күндөн кийин ошол эгер ошол без карарып, сезгенип, чирип, ириңдеп кеткен учурлар болот да, уйку бези. Ошол учурда хирургиялык жол менен ошол ириңдеген жерлерди тазалап, жууп, баягы дренажный трубка дейбиз, түтүкчөлөрдү коюп ошол жака полный эме кылып тазалап, ошондой кылып, эгерде перитонит деп коебуз, перитонит деген учурда, перитонит деген эми баягы сезгенип, баягы
иштен ашказандын астындагы ошо уйку бези суюктук чыгарып, ага инфекция кошулуп, ириңдеп же эме кеткен учурда перитонит деп коебуз. Анда 2-4 сааттын ичинде даярдап операция жасаш керек. Тез арада. Баягы тазалап, жууп, баягы полный баягы ашказандын артындагы безди ачып көрөбүз, байкайбыз. Кандай түрү бар? Анын түрлөрү болот. Отечный деген жировой панкреонекроз, геморрагический, смешанный панкреонекроз, канчалык деңгээлде ошо карарып чирип кетет. Ошолорун карап туруп, полный тазалап, жууп, баарын карап, түтүкчөлөрдү коюп, эми операциядан кийин оорулуунун абалы абдан оор болот. Себеби ал баягы уу заттарды организмге бөлүп чыгарганда организмди уулайт да, ууланат да. Токсин деп коебуз, жанагы уу заттар канга сиңет дагы, абалы абдан оордошот. Кээ бир учурда кан басымы түшүп кетет. Эменин пульстун жанагы тез согуусу, кан тамырдын тез согуусу байкалат, тахикардия деп коебуз. Оозу кургайт. Тамак ичпесе көп кан тамырларга дарыларды куюш керек, антибиотиктер берилет. Ошону менен операциядан абдан жакшы катуу караш керек. Оорунун абалы эгер операция болсо, операциядан кийин абдан оор абалда болот. Ошол абалдан чыгарыш үчүн бизде панкреатогенный токсемия деген ошол уйку безинин бөлүп чыгарган жанагы эмелер канга сиңип, уу заттар организмди уулай баштайт да, уулана баштайт. Ошол ууланган заттарды баардыгын чыгарыш керек. Анын үчүн көп дарылар колдонулат. Ферментти азайтып нормалдаштыра турган дарылар, баягы кандагы уу заттарды чыгара турган дарылар, антибиотиктер, абдан көп дарылар колдонулат. Оорулуунун абалы абдан оор болот да. Ошол баардык дарыларды колдонуп, оорулуу бизге жардам берип, биздин айтканыбызды аткарып алган болсо жакшы болуп кетет. Бирок аны көпкө дарыланат. Кээ бирлери 1 ай, 2 ай, кээде андан да көп дарыланган учурлар болот. Демек, организмдин өзгөчөлүгүнө анан бейтап кайсыл учурда кайрылды сиздерге? Ошол нерсеге өзгөчө көңүл буруш керек экен. Жогоруда эфирден сырткары айтып калдыңыздар, мисалы бейтаптар көбүн эсе ушул оору өтүшүп кеткенде кайрылат деп. Ошого сиз көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, кайсыл замат эле сиздерге кайрылганы дурус? Оорунун башталышында эле. Ал кандай болот? Баягы ашказаны ооруп, кусуп, ичи катуу ооруп, оозу кургап, аны кусканда дагы тынбай кусат да. Ошол учурда эле кайрылса, эрте кайрылса канчалык оорулуу тез айыгып кетет. Операциясыз эле дарылаш айыкса болот да. Анан кээ бир учурда ооруп үйүндө жата берет, өзүнчө дары дармектерди колдонот. Көбүнчө жана ичкилик ичкендер кайра ичкилик ичиши мүмкүн, анан жакшы болуп калам деп үйүндө жатып, кеч келет дагы. Ошол учурда жардам берип айыктыруу өтө кыйынга турат. Ошондуктан телекөрүүчүлөргө айтып кетерим, оору башталганда 2-3 сааттын ичинде эле ооруканага кайрылып, хирург дабайгерлер күнү түнү иштейбиз. Бизде хирургдар күнү түнү иштешет. Майрам болобу, базар болобу, дайым хирургдар жумушта. Ошол хирургдарга кайрылып, көрүнүп, анан толук дартын аныктап, УЗИ деген бар, анализдерди тапшырат. Ошолорду тапшырып, диагнозун тактап, өз убагында эгерде кайрылып дарыланса, толук жакшы болуп кетет, айыгып кетет оорулар. Жакшы, анан панкреатитке кабылгандар дайыма эле өмүр бою диета сакташ керекпи деген суроону калтырды да бизге көрүүчүлөр. Анан ушул операциядан кийин деле өзгөчө тамактануусуна көңүл буруш керек го деп. Тамактануу абдан катуу кылдаттык менен баягы режимди кармап тамактаныш керек. Мурдагыдай тамактанбай, жок дегенде 6 ай, 1 жылга чейин жанагы тамактын табитин тартып, ошол кандай ичиш керек, канча ичиш керек, кайсы тамактарды ичиш керек, кошумча дарыларды ичиш керекпи, ошондой кылып өзүн сактап жүрүш керек да. Анан дагы кайра эгерде режимди бузуп, тамактанууну бузуп, алкоголдуу ичимдикти ичкен болсо, кайра кайталанып калышы мүмкүн, толук мүмкүн да, кайталанып. Ошондуктан абдан кылдаттык менен өзүн карап, тамактанууга көңүл буруш керек. Ошондо гана айыгып кетиши мүмкүн. Бирок ошол операциядан кийин баягы
курч өткөндөн кийин анын кийин башка кабылдоочу оорулары бар. Мисалы үчүн сахарный диабет деген оору бар, жакшы билет элдер, кант оорусу, сахарный диабет болуп калышы мүмкүн. Себеби биз жана айттык го, инсулин Оорунун деген кабылдоосунан, кабылдоосу да Дагы осложнение. эмнеге алып келиши мүмкүн? Кант диабетине алып келиши мүмкүн. Өнөкөтүү ооруга өтүшү мүмкүн, баягы өнөкөт хронический ооруга өтүп кетиши мүмкүн. Вот ошондуктан өз убагында туура тамактанып, врачка өз убагында кайрылып, дарыларды туура ичкен болсо айыгып кетет. Керек. Саламатсыздарбы дейт, биз уйку бези ооругандан дейт, дарыгерге барсак дейт, бөйрөктө таш бар деп айтышты дейт. Анан эгерде уйку бездин тушу ооруп атса дейт, кабырганын асты дейт, анан кандайча бөйрөк ушул жака белги бериши мүмкүн, сизге кантип кайрылсак болот деген суроону калтырды да. Эми кээ бир убакта ашказан анчалык баягы бөйрөк оорусунда ашказандагы оорушу мүмкүн, бирок анчалык катуу оорубайт. Көбүнчө бөйрөк ооруларында арткы бел жак бөйрөктүн тушу көп ооруйт да. Приступ берип, приступ деп коет, кайра кармап, катуу кармап, чыдатпай оорусу абдан катуу болот. Эгерде бөйрөктө таш болсо, бөйрөктүн жолунда таш болгон болсо, катуу кармап, ошо эмеге окшош болушу мүмкүн. Бирок толук окшоштугу аз эле. Ал экөөнүн мындай эмеси жок да, айырмаланат. Бөйрөктө таш, бөйрөктүн жолунда таш болгон болсо, башкача өтөт да, башкача өтөт. Кабырганын астында дейт, ушул оорусу билинет деген суроону калтырганда. Кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздарбы, мен ашказаным ооруп жүрөт дейт, анан боорумда май басыптыр, өтүмдө полип бар деп айтты дейт. Анан өтүмдү алдырайын десем дейт, азырынча эрте бир аз деген ушундай диагноз койгон дейт. Анан дарыларды ичем дейт, бирок ошол эле учурда дагы мен тынчсыздандырып атат, ашказаным да ооруп турат деген суроону калтырыпты да. Боорунда гепатоз деген оору бар, ошо май басып калды айтылат, гепатоз. Аны дагы дарылаш керек. Бул гепатоз оорусу секин баягы өнөкөт хронический гепатит деп коет, цирроз деген оорулар ошо алып келиши мүмкүн. Аны да дарылаш керек. Аны дарылап, анан кийин өтүндө эгер таш болсо, ошол оорубай эме болгондон кийин өтүндөгү ташты сөзсүз түрдө операциялык жол менен алыш керек. Өттүн мындай таш пайда болгон. Полип бар дейт. Полип. Полипти дагы ошол эме кылыш керек. Полип болгон болсо дагы операция жасаш керек. Ал өттүн ичинде эт өсүп чыгат да, анын размерлери аркылуу болот. Анан ошол менен жүрө берсе, кээде ал башка жанагы ооруга айланып кетиши мүмкүн, злокачественный ооруга. Перерождение деп коет. Баягы жүрө берсе көп рак, өттүн рак оорусуна айланып кетиши мүмкүн, же канашы мүмкүн ал полип. Ошондуктан ал полип баягы эт өскөн болсо, аны дагы операциялык жол менен дарылайбыз. Саламатсыздарбы, панкреатит жана ашказан оорулары менен ооруп жүргөндөр дейт, спорт менен машыкса болобу деген суроо калтырыптыр. Ошол панкреатит болбош үчүн алдын ала ошо спорт менен машыкса болот. Ошондо азыркыча өзү спорт ден соолукка аябай, панкреатит башка ооруларга да аябай жакшы. Эгерде толук панкреатит болуп дарыланып кетсе, дагы машыкса болот. Физкультура менен, спорт менен заниматься этип машыкса болот. Спорт өзү ден соолукка аябай жакшы өлгө түзөт да. Демек сакайгандан кийин машыгыш керек. Бирок организмге анан алдын алып өзгөчө зыян оор келтирбеш керек го деп ойлойм. Организмге ооруганда оор келтирбеш керек. Сакайып толук жакшы болгондон кийин эме кылса болот. Саламатсыздарбы, мен панкреатитке кабылып дейт, панкреатин дарысын ичип жүрөм дейт. Бул организмге зыяны жокпу, ден соолукка деген суроону калтырыптыр да. Ошол эле учурда мезим дагы жардам береби деген суроону калтырган. Панкреатин, мезим бул мындай тамак сиңбеген учурда, ашказаны дөңкөйүп, ошол учурда колдонсо болот, бирок көпкө колдонсо болбойт.
Анткени ошол оорунун дартын аныкташ керек, диагнозун. Кандай оору? Панкреатити барбы, өтү оорусу барбы, өттө таш барбы? Өт эгерде нормалдуу бөлүнүп чыкпаса, таш пайда болгондо да тамак жакшы сиңбеши мүмкүн. Ашказан оорулары барбы? Гастрит, дуоденит, язва деген оорулар бар, жара. Ошолорду толук аныктап, анан дабагерге кайрылып, анан дарыланса болот. Өзүнчө болбойт, дары иче берсе. Аны көп ичкенге болбойт да. 2 айлап, 1 айлап ичсе болбойт. Демек, дарыгердин көзөмөлүндө сөзсүз түрдө дарылануу рецебине өзгөртүп туруусу талап кылайык. Анын организмине карап дарыгер жазып берет да. Жакшы. Дарыгер гана аныктайт да, канча ичиш керек. Кийинки суроо саламатсыздарбы дейт. Мен тамак жегенде дейт, жегенден кийин дейт ашказаным ооруйт дейт. Анан ичиме жел көп толот дейт. Ичим дагы чыккан дейт. Анан жел дагы бат-баттан чыгат дейт. Эмне кылышым керек? Анан түнү дагы уктай албай кыйналам дейт. Мисалы 3-4төн кийин уктай албайм дейт түнкүсү. Кандай кеңеш бересиз? Ашказаны ооруп, тамак жакшы сиңбеген болсо, анын ушу жанагындай эле врачка кайрылып, доктурга кайрылып, дартын аныкташ керек. Себебин аныктап туруп, анан дарылабаса, аны өзүнчө дарылаганга болбойт. Анын Текшерүүлөрдөн өтүш керек. текшерүүдөн сөзсүз өтүш керек. Текшерүүдөн өткөндөн кийин дартты аныкташ керек. Эмне үчүн ошондой болот? Дартын аныктагандан кийин анан дарыланыш керек да. Жакшы. Азыр уйку бези сезген десек, бул жерге көпчүлүк суроолор уйкум качат, апам уйкусу качат деген суроолор көп келиптир да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эл ичинде ошондой түшүнүк бар да. Уйку бези десе, ошол уйку качат, уктабайм, жок, андай эмес. Аталышы гана уйку бези, бирок адамдын уйкусу менен эч кандай байланышы жок. Уйкуга бул ашказандын артында жайланышкан без, орган, ал жанагы жана айтып кеттик го. Белгилүү заттар эмелерди бөлүп чыгарат. Ошо тамак сиңирүүгө жардам берет. Уйкуга эч кандай таасири жок. Уйкуга эч кандай байланышы, таасири жок. Таасир этпейт. Жакшы. Кант диабети оорусун алып келеби деген суроого жогоруда жооп бердик. Эгерде кабылдоосу болсо, кант диабети оорусуна калып калышы мүмкүн. Операциядан кийин, дарылангандан кийин толук болуп калышы мүмкүн. Кант диабети. Кийинки суроо саламатсыздарбы? Мен 5 жыл мурда дейт панкреатит оорусунан кабылып дейт, сакайып чыкканмын, дарыланып дейт. Бул кайра кайталанып калбайбы деген суроону калтырыптыр да. Эгерде туура тамактанбаса, тамактын режимин бузса, алкоголдуу ичимдиктерди ичсе, толук кайталанып калышы мүмкүн. Кайталанышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен 3 жылдан бери ашказаным ооруйт дейт. Тамак жегенден кийин сөзсүз түрдө кусам дейт. Анан кускандан кийин дейт, оорусу басылып калат дейт да. Тамак сиңирүүчү дарыларды колдоном дейт, жардам бербей атат дейт соңку убакытта. Тамак жегенден кийин ооруса, көбүнчө бул ашказандын 12 язва жана жара ооруларында ошондой болот да. Тамак жегенден кийин оорутат, кээде ач карын оорутат. Ал эме уйку бези менен Дары-дармек ичкенде дагы ооруйт. Дары-дармек ичкенде дагы оорусо, ошол көбүнчө ошо жарат жана язва болушу мүмкүн да. Анын дартын аныкташ керек, кайрылып. Аппаратка түшүш керек, эгодоскопия деп коет. Ашказан 12 ичегини көрө турган аппарат бар, эндоскопиялык жол менен аныктайт. УЗИге түшүш керек, дартын аныкташ керек, анан дабагерге кайрылыш керек. Дартын аныктап, анан кийин дары ичиш керек да. Сизге кайсыл телефондор менен кайрылса болот? Көпчүлүк суроолорго жооп бергенге убакыт болбой калды. 0776 54 45 45, 0550 11 67 27 телефондоруна кайрылса болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Сайпидин Акчубаев, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын 1-хирургия бөлүмүнүн жогорку категориядагы дарыгери, Ош областынын башкы хирургу болду. Сизге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.